Кызым окуудан келди. Бир сөйкөсү жок, бети кызарган болуп келди да, анан ага деле мен анча маани бербепмин. Мен немем кошунам чыгып, кызыңыз жакшыбы деп калды. Эмне болуптур кызым десем, ушундай болуптур го деп. Анан кызымды чакырып үйдөн эшикте. Эмне болду десем, бир эле шапалак салдандам да деп койду. Анан мен эжекесине чалдым. Чалсам, ооба мен немем бар, азыр ушул эжеке үйүңө барат деди. Анан келип, мен эмоцияга алдырып койдум. Башка кыздар менин жиниме тийди эле дейт. Анан бунун эжекенин кызы бирге окуп атпайбы? Анан ошо менин кызым менен урушуп калган экен дейт. Анан кызыңызды тыйып коюң деген мага катуу тийди. Деп анан кийин эми бир эле шапалак урдум, кечирип коюң деп кеткен. Эртеси үйдө отурсам эле мага WhatsApp'тан баягы видео келип атат да. Анан мен видеону алдым дагы директоруна бардым. Но эмне деген неме десем, ал директор дагы шок болуп калды да, чындап. Анан а жерде дагы ата-энелер бардыгы неме болуп, анан ал жерде деле кечиришип, эми анын деле 5 баласы бар экен, мугалим жаш экен. Анан ошол боюнча болуп калды. Анан чындап өтө жаман акыбалда болдум. Мен даже до конца көргөн жокмун анычы. Кантип жетип барганымды деле билбейм да. Анан кийин кечке маал РОВДдан келишти. Бизге Бишкектен неме келди, шуну жазып бересиз. Анан бардым дагы кече. Ал келин дагы барды. Кызымды алып бардым дагы, бирок РОВДга барып мен доом жок деп жазып келатканыбызда кызым ооруп калды жолдочу. Кусуп, өтө жаман акыбалда болуп, анан судорог болуп, анан туура хирургияга алып келдик, анан больницага алып койду да, мунукун ошо неме болуп калган деп сотрясение деп. Ошол азыр кызым больницада. Анан мен айтайын дегеним, соц тармактагы немелерге эми баягы негативный неме бергендерге айтып коеюн деп атам да, эми туура түшүнгүлө, эми любойуңар ата-энесиңер, бирок өтө жаман немелер келип атат. Мен эртең саат 5ке чейин окуп өтө шоковый состояние болдум да. Ар ким өзүнүн башынан өткөндө билет анычы. Эми кызымды күнөөлөп атышат, бирок кызым мен актабайм. Бирок айтыптыр, сволочь дегенде өзүңүзгө карап сүйлөң эжеке. Кызыңызга болуша бересизби, ушундай. Сен кызыма жетип ал, сен андай мындай дегенде, анан урушуп кеттим деп атат кызым деле. Анан мен тууралуу жаман маалыматтарым болуп атат да, апасы мындай экен, анан атасы андай экен деп. Эми ким кандай деп айтса, ал өзүнүн укугу. Бирок эми туура маалымат кетсин дейм да. Ушул. Менчи бул мугалимде деле кетсин, анан мындай болсун дей албаймын. Себеби ал деле эми 5 баласы бар экен, жаш кадыр экен. Иштей берсин. Мен айттым, кечирдим дедим эле. Просто больницага жаткандан кийин маалымат кетип калат экен да. Түнү саат 2де РОВДдан келип менен заявление алып кетишти да. А так менин мындай жаман деле оюм жок. Просто ушунчалык ушундай резонанс болуп кетет деп мен ойлогон жокмун да туурасы. Эми закон чегинде, мыйзам чегинде болсо керек, эми билбейм дагы.